Саламатсыздарбы, Ала 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Аба ырайы кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу кыш камын ойлоп турган учур. Жылытуу мезгилине жылуулук борбору даярбы? Бул суроого жооп алуу максатында студиябызга Бишкек жылуулук борборунун башкы инженери Нургазы Курманбековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Темабызда айтылгандай эле, жылуулук борбору кышка даярбы? Буюрса даяр. Ишканада отундун запасы кандай болот? Бүгүнкү күндө бизде отун запасы кампабызда 229 000 тонна көмүр бар. Алардын ичинен 91 000 тоннасы бул импорт көмүрлөр, 137 000 тоннасы бул жергиликтүү көмүрлөр. Демек, сырттан да ташылып келген көмүрлөр бар, анан жергиликтүү. Д маркасына шабар көмүр. Каяктан ташылып келет? Бизден баягы жана айтып аткан 191 000 тонна көмүр бул Д маркасына Шабаркөл, Казакстандан келет. Бул калорийнасы жогору, баягы химический показательлар жогору эсилет. Анан экинчи келген бул жергиликтүү компаниялардан. ГП көмүр аркылуу келет. Анын бүгүнкү күндө 137, жана жогору айтканда 137 000 тонна келген. Демек, жетиштүү экен. Жетиштүү буюрса. Эми быйыл кыш оор болор айтылып жатпайбы? Ошондой эле андан чыңалууну же болбосо баягы оордук канчалык пландалып жатат кышка карата? Быйылкы жылы бизде өзүңөргө белгилүү болгондой жаңы 2 блогу ишке берилди. Андан сырткары эски блогубуз бар. Айда 15 буу казан, 7 турбоагрегаттарды иштейт ал жактан. Бул жагында биз запасыбыз жетиштүү. Ал жагында биздин калкыбыз камсызбай турса эле болот. Демек, азыр сиздерде даяр экен, Бишкектин мэриясы баягы токтомун чыгаргандан кийин калк жылуулук менен камсыздоого даяр экенсиздер да. Ооба. Сиз айтып кеткендей, бизде 649 буйрук бар. Анда төмөндөгүндөй каралган. Эгерде абанын температурасы 5 күн катар +8ден төмөн болсо кошулат. Өчүрүлгөнү наоборот 5 күн катар -8 градустан төмөн болсо өчүрүлөт да. Жогору болсо өчүрүлөт. Аба ырайы кескин 5 күн катар менен 8 градустан төмөн болгон учурда жылуулук бериле баштайт экен. Жылуулук бериле баштайт. Анан өзүңөр белгилүү болгондой бүгүнкү күндө эртеңден баштап биздин аба ырайыбыздагы жогору көрүлүп атат. Прогноздор боюнча айтылышы боюнча 20-22 градуска барат. Демек, азыркы учурда баягы жылуулук берилбейт экен. Ноябрга чейин жетет. Эгер аба кескин өзгөрүп кетсе, ага кошконго даярбыз буюрса. Бишкек жылуулук борбору быйыл реконструкцияланып, жаңыланбадыбы? Эмне өзгөрүүлөр болду? Мисалы, жаңы блок деп атасыз, эски блок деп атасыз, алар эмнеси менен айырмаланат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бизде жаңы блок дегенин себеби бизде буга чейин 8 буу казан болсо, анын ордуна 2 буу казан коюлду. Илгерки буга чейин турган эски казандын кубаттуулуктары 160 пар тонна час деп коет. Жаңы курулган 2 блоктуку ар бир буу казандардыкы 710 тонн час пар деп коюшундай. Мына техник термин айтканда ошондой кубаттуулугу жогорураак. Анын өзгөчөлүктөрү бу жерде баягы экология жагынан да жогору каралган. Бу жерде сераческа деп коет. Биз эски блоктордо баягы союздун андай нерсе каралган эмес, сераческа дейт. Бизде абага кетип аткан түтүндөрдү серанын составы бар. Ошону биз акиташ аркылуу сера аркылуу тазалайбыз. То есть мындай айтканда биздин трубалардан түтүн чыкпай, буу чыгат. Учурдагыдай түтүн чыкпайт экен, анда азыр буу чыгып баштаган турбайбы? Баягы КПД деп коет, аныкы 99,98%. Демек, жумушчулар үчүн да шарттар баягы иштөө шарты да оңолсо керек. Ооба, жумуштар менен дагы бизге дагы кызматкерлерге өзүнчө бузулуп кеткен мастерсколордун ордуна 2 чоң здание куруп берди. Топливный транспорт деп коет, цех центральный ремонта деп коет. Ошолдо биз жумушчуларга 2 чоң здание куруп берди. Негизи эле буга чейин деле ошол бир кышта канча отун керектелет? Эми бул көбүнчө бизде аба ырайына жараштуу болот. Эгерде бизде токтолуу кезинде суунун көлөмү жакшы болсо, анын аба ырайы жакшы болсо, бизге азыраак камтылат. Мындай орточо эме эсеппен айтканда, кыштын эң суук мезгилинде күнүнө 6,5 мыңдан 7 миң тоннага чейин күнүнө көмүр расход болот мындай. Анан бул жаңы блоктордо кара кечемин блоктор менен жаңы ошол караштырылган. Канча жумушчу иштейт
Бишкек жылуулук борбору? 1546 кичине анча жыл 1546 тегерегинде иш. Мисалы кышкы жайкы деп бөлүнбөй бардык жыл бою иштейт да бул кызматкерлер. Бул жерде мындай да бизде кыштын күнү отопительный сезон өчөт баягы. Жылуусун өскөн убагында бизде все равно баягы жардамчы оборудование иштейт. Андын эле силердин баягы кызматкерлерибиз тейлеп турат. Анан ал жайдын күнү билесиз көп персонал баягы эс алууга немеге кетишет. Ремонт компаниясы башталат. Ремонттор ошо балдар өзүнүн кишилери иштешет көп жерде. Өзүбүздүн хозпособ деп коет. Кеткен хозпособ менен жасайбыз. Капиталдык чоң ремонтторду подрядтарга беребиз, подрядный организацияларга беребиз. Тендер аркылуу. Сиз айтпадыңызбы, чет жактан да Шабыркөл деп Казакстандан алып. Биздин жергиликтүү ошол көмүр гендери менен иштешсе, ошол импорт алып келбесе болобу? Эмне себеп бар ошол? Бул сиз дагы жакшы суроону көтөрүп кеттиңиз. Бул багытта биз да иштеп атабыз. Бизде биринчиден ТЭЦтин көмүрү Карагандан көмүрүндө бул оборудование немелери тетиктер немеге багытталган. Карагандан көмүрүнө. Анан ошого биз жакыныраак азыр Карагандада добыча деле жок. Ошого жакыныраак биз Шабыркөл келет да. Анан мисалы Ал деген кандай сөз ошого багытталган деген? Демек проектлеген ошого проектлеген да. Кубаттуулугу. Мисалы вот неме биздин көмүр менен тиги көмүрдү салыштырып кетсек, импорттун көмүрүн салыштырып кетсек, мисалы экономический жагынан дагы чоң айырмасы бар, ремонт жагында. Мисалы бизде Била деген оборудованиялар бар. Аны биз таш көмүрүндө иштесек, кара кечеде иштесек, бир жумада алмаштырып турабыз. Эгерде Шабыркөл, кара кеченин неменен Казакстандын көмүрү менен иштесек, ал бир айга чейин алмаштырбай өзү иштеп берип турат да. Демек сапаты жагынан баягы бизге бууру каменный уголь деп коет. Ошо неменики көрсөткүчтөрү жогорураак. Бизде эле бирок бул жергиликтүү ишкерлерди немесин көтөрүү максатында, колдоо максатында. Биз дагы бир күндө дагы эксперименттик көмүрлөрдү алып келип, аны дагы текшергенге уже азыр бизде буйруктар бар, ал жөнүндө иш-чаралар жүрүп жатат азыр. Демек ошол экономикалык жагына баягы сапаттуу жагынан, анан үнөмдүүлүгү жагынан келет экен да. Демек ал жактан албай деле өзүбүздүн жергиликтүү гендеринен дагы эгер сүйлөшүүлөр ишке ашып калса жүрөт. Буюрса азыр быйылкы жылдарда вот жазы деген ишкана менен биз экспериментальный көмүрлөрдү келип атат. Ага келишимчилик биринчи партиялар келип атат. Азыр биз лабораториялык текшерүүлөрдөн өтүп атабыз. Анан бир 6000 тоннадан тегерегинде келет. Келсе ошону биз бир буу казаны кошуп текшерип көрөбүз. Аны жыйынтыгын көрө жатарбыз кандай болуп турганын. Эми баягы тургундар азыр жылуулук сезону башталганда сиздер мисалы бересиздер да, жылуулукту бергенден кийин көпчүлүк үйлөрдө баягы проблемалар, маселелер башталат эмеспи? Ошолорго кандай эскертүү берип кетет элеңиз? Жылуулук сезонунун ачылышы. Биринчиден жакшы бул маселе биздики ТЭЦ биринчи мен айтып кеткенде түшүндүрүп. ТЭЦ ишканасынын жылуулук борборунун ишканасы биздики өндүрүп чыгаруу. Бизден теплосеттик ал ошо ишкана элдерге жеткизип берет, камсыздайт да. Эми отопительный сезон башталганга чейин кеңешим ушу анча-мынча баягы бузуу немелер болсо теплосет ишканасынын кызматкерлерине кайрылып оңдоп түзөп алса болот. Нааразычылыктарды азайтуу максатында, Анда сизге Нургазы рахмат, бүгүн убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Бишкек жылуулук борборунун башкы инженери Нургазы Курманбеков болду. Биз бүгүн өзөктүү маселе программасында кышка карата даярдык тууралуу сөз кылдык. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.